Туугандар, бул жак Дооронбек Садырбаев айыл өкмөтүнөн келгенде Арал айылына кире беришинде ушул көчөгө киресиздер. Ушул көчөгө киргениңиздерде даяр 3.500.000ге 8 сотик участкасы менен кызыл китеби даяр кирпичтен салынган, тинеке менен жабылган участка сатылат. Тааныш билиштерге сөзтүдө жөнөтүп коюңуздар, ким участка алам издеп жүргөн болсо. Туугандар, бирден бул ченел лайкты дагы басып коюшту унутпаңыздар. Андыктан биз менен толук видеону көрөм десеңиздер, бар алдында. Туугандар, мына сиздерге айткан участкадагы келип калдык. Бул эскерте кетсек, Жалал Абад областы Дооронбек Садырбаев айыл өкмөтү Арал айылына кире беришинде Троник деген жерде жаңы участкалар түшкөн. Бул жерде үйлөр да баары жогу курулган. Бул үй дагы өтө сонун. Участканы узун туурасы 20га 40 болуп, 8 сотикти түзгөн, 4 комнатасы душу менен салынган. Сиздерге сөздү кыска кылайын дагы, ичкерге кирип комнаталарыны жана башка жерлерин көрсөтүшкө аракет кылайлык. Мен турган жерге чейин 20 метр болсо, үйдүн башталышынан баштап, бул жагы туурадагы фундаменттин алдыга чейин участканын границасы ошондой болуп калат. Тут жерде дөң турат, 40 метр. Так кирпичтен салынган, тинеке менен жабылган, мындай профилдердин дагы калыңынан коюлган экен. Туугандар, бисмилла деп туруп үйгө дагы кирип сиздерге маалыматты улантайлык. Так, коридору, чоң коридору, киргенде эле оң жакта залы, подвалы менен курулган. Бул жерде таштамай деп коет, онда көңүл бурсаңыздар болот. Кургуляк теректерден коюлган. Бул жагында 2 комнатаны ысыта турган спальня жана отурганга комнатасы каралган. Бул жерге печкага место калтырылган. Комнатадан чыгып туруп туурага барсаңыздар, душевойго салынган комната болсо, бул жагы детскийге салынган комната. Бул 4-чү комнатага да келип калдык. Көрсөңүздөр болот. Булдун макташтын деле кереги жок, өзүңүздөр көрүп баа берсеңиздер болот. Туугандар, тааныш билиштерге ушул видеону срочно жөнөтүп койсоңуздар болот. Баасыны айттык, байланыш номерлерди коебуз. Байланышка чыгып дагы кеңири маалымат алсаңыздар болот. Туугандар, ушул участка болуп калат. Мен турган жерден үйгө чейин, үйдүн акыры бурчуна чейин 40 метр болсо, бул жагы таштан менин алдыма чейин 20 метр, 20га 40. Бул жагы огород, сарай жана башка салынуучу жерлер кылсаңыздар болот. Дагы бул жердин жакшы жагы, мындай свет токтор келген, талалык суулар бар. Мал, кой, тоок жана башка жаныбарлар бакканга дагы өтө жакшы, ыңгайлуу десек болот. Ушул участка, туугандар. Сиздерге кызмат кылган Эдил Мурзакулов болду. Нокен Арал айылы.